Казак Air авиакомпаниясынын аталышы VJet Казахстан деп өзгөрөт. Бул тууралуу Казакстан-Вьетнам бизнес тегерек үстөлүндө айтылды. Эске салсак, былтыр жогоруда аталган атамекендик авиакомпанияны сатып алуу боюнча вьетнамдык инвестор менен меморандумга кол коюлган. Бүгүнкү күндө келишимдин бардык шарттары аткарылды. Бул стратегиялык өнөктөштүн алкагында жергиликтүү авиапарк жаңыланып, аба транспорту кеңейтилет. Это масштабная ниша, где Казахстан готов развивать Бул өтө масштабтуу тармак. Казакстан эл аралык авиацияны өнүктүрүүгө даяр. Биз Казак Air компаниясын сатып алууну аяктап жаткан Sovico Group менен кызматташууга өзгөчө маани беребиз. Бул бизге учактар паркын кеңейтүүгө жана заманбап логистикалык борборлорду курууга мүмкүндүк берет. современных логистических хабов. Казакстан Борбор Азиядагы транзиттик хаб катары Вьетнам үчүн чыгыш менен батышты байланыштырган маанилүү көпүргө айланып келүүдө. Өз кезегинде өлкө үчүн бул Азиан рыногуна жол. Ошондуктан өз ара байланышты оптималдаштыруу жолдору керек. Анын жаңы ыкмасы биргелешкен ишканаларды түзүү. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө өлкөдө вьетнамдык капиталдын катышуусунда 13 ишкана иштейт. Бул Вьетнамдагы эң ири курулуш компаниясы. Биздин планыбыз Казакстандын жана Борбордук Азиянын рыноктарына заманбап курулуш кызматтарын киргизүү. Бул базар биз үчүн абдан кызыктуу. Ошондуктан Казакстанда өзүбүздүн өндүрүшүбүздү ишке киргизели деп жатабыз. Анын алкагында курулуш тармагындагы комплекстүү долбоорлор жүзөгө ашырылып, алдыңкы технологиялар ишке киргизилет. Кесипкөй кадрларды даярдоону да колго алабыз. Тараптар агро өнөр жай комплексинде жана тамак аш өнөр жайында кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар. IT секторунун лидери катары Вьетнам санариптик мамлекеттик кызматтарды өнүктүрүүдө, технология алмашууда жана жасалма интеллектти киргизүүдө стратегиялык өнөктөш болууга ниеттенүүдө. Ошондой эле Казакстанда көп максаттуу туристтик комплекс куруу боюнча келишимге кол коюлду.